Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Аллахтан тынчтыгы, рахматы, берекеси сиздер менен болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп кереметтүү Аллахтанын мээримдүү, райымдуу Аллахтаныс менен баштап, бүгүн кайрадан сиздер менен түз эфирде жүз көрүшүп атканыма аябай кубанычтамын. Баарлашуу программасында бүгүн бизде сыйлуу конок урматтуу Азамат Али Шаршенов Арыков байкебиз, кыргыз киносунун отличниги, кинорежиссер, актер, фитнес-тренер, Аят 2, 3, Мурас, Ишен жана башка кандай сонун кинолордун жана документальный фильмдердин ээси, автору, режиссер, актер жана мусулман бир тууганыбыз Азамат байке, кош келипсиз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Бир тууганым, мээримдүү Алла Тааланын ысмы менен баштайбыз. Алла Таалама чексиз макталар болсун, Мухаммед саллаллаху алейхи саламга саламдана салаваттар болсун. Аллах разы болсун, ушинтип чакырганыңыздарга, ишеним арттырганыңыздарга ушинтип келип калдык. Машалла. Аллах Таалам сиздин ар бир келген кадамыңызга сооптор жазып, күнөөлөр кечирсин. Бул деле бияка келип ыймандашайлы деген ниетте чакырдым сизди. Сизди эми биз жакшы билебиз, бирок элибизге дагы өзүңүз жөнүндө тааныштырып кетсеңиз, анан кийин дагы маегибизди уласак. Өзүм жөнүндө тааныштыра кетсем, ошол сиздердин кызматыңыздарга иштеп жүрөбүз. Эми алгач адам болгондон кийин өзүнүн бир максаттары болот экен. Жаш кезекте максатыбыз мисалы элге таанылып, эл таанып көчөдөн автограф алса, ошентип кинолорго чыксам деп максатыбыз жаш кезекте ушундай болсо, эми ал максатыбызга жеткенден кийин мына азыркы учурда максатым мен ушул Алла Таалам берген жакшылык, Алла Таалам берген неаматты мен канткенде ушинтип улуу жолго, Мухаммед саллаллаху алейхи саламдын жолуна, демек жамандыктан кайтарып жакшылыкка чакыруу жолуна арттыра алам деген максатты коюп, Аллах берген ушу талантты, Аллах берген мүмкүнчүлүктү, Аллах берген кесипти ушинтип пайдаланайын деген максатым жана ойлорум, кыялдарым азыр артып жаткан учур. Иншаллах, Кудай буйруса, мындан ары колдон келген мүмкүнчүлүктү пайдаланып ошол жолго кылсак, канчалык мен кылган иштерден, мен тарткан тасмалардан же кичинекей ролик болсо дагы ошо адам баласы ошо анын арасынан адашып жүргөнү бар, анын арасынан туура жолдо жүрүп кайра туура жолдон чыгып кеткени бар. Же бир жүрөгүнүн түпкүрүндөгү суроо болсо ошо суроого жооп таппай жүргөнү бар. Ошолор көрүп, кандайдыр бир деңгээлде 1% болсо дагы ошо таасирленип, ошо ушунча адамдын арасынан бир киши таасирленип кетсе, мен ошо чексиз бактылуу болот элем, иншаллах. Кудай буйруса, сиздердин дуаңыздар да керек ошол жолго. Ошо ар бир адамды да чакырып кетмекчимин. Мекендештер, бул туура жолго салуу, жамандыктан кайтаруу, жакшылыкка чакыруу бир эле молдолордун же имамдардын, ошол эле Раматов Чубак ажынын же Абдушукур Нарматов устаздын же болбосо Максат Дамланын милдети эмес туугандарым. Ким өзүн мусулман сезсе, ким өзүн омин деп, бисмилла деп тамакты баштап, омин деп тамакты жепүтүп жыйынтыктаган болсо, бул демек ошонун милдети, ар бирибиздин милдетибиз туугандарым. Ошондуктан мүмкүнчүлүктөн пайдаланып бул нерсени мен муну акыл үйрөтүү эмес, же болбосо бирөөгө үйрөтүү максатында эмес. Бул эң биринчиден өзүм айтып атканым, өзүм айтып атканым да. Себеп дегенде менин тилиме, менин жүрөгүм жакын да. Канчалык мен сизге айтсам, мен ошо элдерге айтсам, ушунчалык кайталаган сайын жүрөгүмө сиңе берет экен да. Ушул биринчи максат, ошо өзүмө пайдасы тийсин, өзүм таасирленейин, андан кийин кандайдыр бир деңгээлде бирөө таасирленип калса, машалла, андан соң. Баракалла. Мевлана Жалалиддин Руминин айткан сөзү бар экен. Ошол илим алганга чейинби
адамдарды оңдосом деп кийин илим алганын көрсө өзүм да оңдошум керек экен биринчи дегендей. Бунун айтып аткан себебим жакында 1 айлык окууга барып келдиңиз. Анан кийин дагы даватка да барып келдиңиз. Ошол 1 айлык окуу жөнүндө кандай таасирлер, кандай сабактар алдыңыз, кандай мотивация менен келдиңиз, кандай элге, жерге, динибизге кандай пайда келтирейин деген ойлор менен келдиңиз. Ошол жөнүндө да кененирээк айтып кетсеңиз, себеби сиздин көрөрмандарыңыз бар. Дагы азыркы учурда эмне менен алек болуп атасыз? Көрөрмандарыңыз балким ошо сиз жөнүндө Instagram баракчаңызды балким билбейт, биз көрүп турабыз Instagram баракчаңыз. Анан сиздин көрөрмандарыңыз дүйнө жүзүндө бар экен, ар кандай мамлекетте сиздин иштериңизди колдогон көрөрмандарыңыз бүт жакта бар экен. Ошолорго бир аз кененирээк маалымат берип кетсеңиз. Аллах разы болсун. Мен мына 37-ге чыктым, иншаллах. Ушул жаштын ичинде канча күндөр өттү, канча бактылуулук күндөр өттү. Бирок мен ошунча бактылуулук күндөрдүн эң бактылуу күндөрүн ушу 1 айды деп эсептемекчимин да азыркы учурдачы. Себеп дегенде ал жактан кандай жети областтан сонун досторду күттүк, бардыгынын максаты бир илим алуу максатына келген. Ушунчалык 1 ай бою адалдан тамак ичип, 1 ай бою адал жөнүндө сүйлөшүп, жалаң Куран менен сугарылып, ошол жерде талабалар, ошо демек карылардын менен баарлашып, имамдардан суроолорго жооп табып, Куран жаттап, мына 10 сүрөнү иншаллах жаттап, араб тилин да тамгаларын үйрөнүп, анан ошо араб тили менен Куранды окуп калганга да мүмкүнчүлүккө ээ болдук да. Ошол менен эле токтоп калбастан канча деген жүрөктүн түпкүрүндө суроолорубузга, маселелерибизге ушундай бир жооп таба алдык да. Мисалы акыйда маселеси боюнча, тагдыр маселеси боюнча, рызкы маселеси боюнча көп нерсени биз билбей эле, мен жеке өзүм билбей эле жүрүп турмун да. Ал жакка барганда машалла ошонун баарына кандайдыр бир деңгээлде жооп таап, анан ушундай бир кубануу сезим менен келдик да. Анан эми ушул жыргалчылыкты, ушул бактылуулукту ушул көрүүчүлөр менен да тең бөлүшүп, ушу чакырып кетмекчимин да. Мына Кара Балтада Имам Азам атындагы медресе бар экен. Ал жакта машалла ар ай сайын 15-inde, ар бир айдын 15-inde ушундай бир даватчылардын, жанагы имамдардын биринчи баскычтагы эмеси мындай илимин жогорулатуу максатында ушундай бир курс бар экен да. Анан мен жогоруда айтып кеткен нерселерди ошол жерден айтып, үйрөтүп коет экен да. Анан мен ошол орозо учуруна атайын ошо пландап бардым эле. Мына орозо бекем болду, машалла, мына убагында ооз ачмай, убагында ооз жапмай, мына кадыр түндү биз негизи бир эле түн тозобуз. Негизинен кадыр түн 10 күн тош керек экен. Ал себеп дегенде биз билбейт экенбиз. 10 күндү айтат экен, ошонун бир күнүндө кадыр түн түшөт экен да. Эгерде кимде ким ошол 10 күндү тең тосса, сөзсүз түрдө кадыр түнгө түшүп болот экен иншалла. Ошол кадыр күндө 10 күн тостук, жана жогоруда айтып кеткен нерселерди үйрөндүк. Мен айтып атпайм, айтып бүткүс дастан. Мен дагы буга чейин ушундай бир ой боло берчү да. Мен 1 айды окуп келсем, машалла, дароо эле имам болуп алат экенмин, анча-мынча. Өзүмдүн билим деңгээли меники сыяктуу адамдарга имамчылык кылып, анча-мынчанын никесин кыйганга жарап калат окшоймун деп, ошондой бир мындай бир кичине мындай бир эго деп коет эмеспи? Ошондой бир мындай бир ниет бар эле да. Бирок аяка барып окугандан кийин астагфиралла, жок, мен эчтеке билбейм. Бияка келгенде да сиз илимиңиз күчтүүрөөк, кел имамчылыкка чыгалы. Ошондо да жок деп мындай бир мындай жоопкерчиликти албаганга аракет кылып, себеп дегенде дагы алышым керек, дагы илимди алышым керек, тереңдетишим керек, үйрөнүшүм керек, билишим керек, себеп дегенде бул жоопкерчилик чоң. Көп учурда баягы
мындай суроолорго, мындай илимий, диний суроолор болсо баягы өзүм деле чубак ажыдан угуп же интернеттен уккан нерселеримди жооп кылып айтып кое берет элем да. Баягы Инстаграмда түз эфирлерге чыгып калган бирөө сурап калса ошо билгенин айтып кое берет элем. Бирок азыр ошентип айткандан дагы корком да. Айтсам дагы ушундай цитата келтирип, ушинтип укканым бар эле. Чубак ажы ушинтип айтты эле, Максат Амала ушинтип айтты эле. Нуржигит Кадырбеков ушинтип айтып атканын уктум эле. Такыр эле мындай билбеген нерсем болсо, анда айтам да, буну сиздер ошо алымдардан сураганыңыз оң болот деп багы өтө корком да. Бул акыйда маселеси өтө коркунучтуу, упурталдуу нерсе, жоопкерчиликтүү нерсе да. Буга бир ай окуп келе калып кыйын болбой, 10 жылдап, 20 жылдап ошого убактын, өмүрүн курбанчылык кылган инсандарыбыз машалла көп да. Ошолордон алып, ошолордон пайдалансак. Биз азыркы учурда кимдерди пайдаланабыз, кимдерди пайдаланганга аракет кылабыз. Албетте акчалуу депутат же болбосо министр, же чоң бизнесмен болсо, машалла ошону эме кылабыз да, аракет кылабыз да, өкүл ата кылганга, өкүл ата кылып жанталашып, же болбосо той берсек, алгачкы эмегечи, спискакка кимдерди киргизебиз? Ошол мен айтып кеткен депутаттарды, эмелерди, анан алымдарды же биринчи очередке коюп, ушу могу алымды чыгарам, анан бул дамылан чыгарам деген кишини көрдүңүз беле? Жок. Алымдарды Куран окуткан жерге эле чыгарабыз да. Эгерде биз алымдарды, мен ушундай түшүнүп келдим, алымдардан өткөн психолог жок экен да. Сен кандай жүрөгүңдө ушундай кыжалатчылык болсо, алымдар менен сүйлөшсөң, ушунчалык жайгарып коет экен, ушунчалык сонун кылып коет экен да. Бир эки эле сүйлөм менен сеничи ушундай бир жайгарып коет, ушундай түшүнүп каласың да, Алла, мен жөн эле кызалат боло берчү экенмин, жөн эле ушундай бир туура эмес нерселер кыла берчү экенмин деп, ошо жашоого болгон көз караш башкача болчу да. Ошондуктан чакырып келет элем. Ошо өкүл атаны, алымдарды шайлаңыздар, себеп дегенде мына өкүл атанын максаты эмне? Ушул турмуш куруп аткан адамдарга жөлөк таяк болуу, жөлөк таяк болууду колдоо деген бир эле финансылыкка барып такалбайт экен да. Мисалы үчүн эки жуп ажырашып атканда финансың жардам бербейт экен да. Буга эмне жардам берет? Буга деген акыйкатты айтып, турмушту түшүндүрүп, туура нерселерди айтып, ошо динден, Курандан мисалдарды келтирип отуруп, ушул нерселерди айтып, анан кайра жараштырып, анан экөөнү жашатып бактылуу кылып койгон бул ким? Бул диний илими чоң инсандар экен да. Себеп дегенде алар дини менен эле, диний илим алган адамдар, бул дин менен эле алек болбой, бул бардык нерседе маалыматы бар да. Керек болсо астрономия, керек болсо математика болобу, бардык жактан илими бар. Мен Имам Азам медресесинен мисал келтирем да. Азыр ошол жакта окуп аткан талабалар эң алгачкы компьютерлер турат, мисалы технологиядагычы. Спорт десең, спорт менен машыгышат. Спорт залы бар экен, машалла, ат оюндары менен төбөгө минишет экен, зоопарк бар экен коросунда, аквариумдар бар экен, бардык нерсе бар да ал жердечи. Жакшы кампус деп коебу, жакшы кампус да. Патриоттук манас аталган айтат, үйрөтөт. Телефондорду алып коет, эч кимде телефон жок. Азыр мына эң эле алаксыта турган, эң эле мына тоскоолдук кылган телефон экен да. Мына биз да бир айда окуп жүргөндө телефонду жыйнап алды. Мен ошону билип калтырып кеткем да, байка. Үйгө эле калтырып кеткем, туура кылып турмун. Ошол 2 күн, 3 күндөй такыр ошол нерсеге аралаша албай, мээге эчтеке кирбей атты. Бул себеп, бул мурунку телефондон алып аткан маалыматтар тетеге бол бизге кереги бар, кереги жок. Мындайча айтканда таштандылар да, мээбизде толуп калат экен да. Ошол нерселер бизге керектүү, пайдалуу нерселерди алганга тоскоолдук кылат экен да. Мээге кирбейт, себеп дегенде мээ деген бир кандайдыр бир деңгээлде эле өлчөмдө да. Бул чексиз эмес да. Анан ошол өлчөмдүн ичине туура эмес маалыматтардын баары, мына азыр маалымат булактар ар кайсы жактан көп, Ошо тиякты көрөсүң, азыр интернетте отуруп эле мүнтө берсең, тигиң депутатты көрөсүң, бул тиги көрө берет, мээге топтоло берет экен, ал такалып туруп алат экен дагы. Анан туура жакшы бир маалыматты алайын десең, ал кирбейт экен да. Аны киргизиш үчүн биринчи мусорду тазалашың керек экен да. Мусорду тазалаш үчүн ошол эле телефонду 3 күн карабай койсоң эле, ал өзүнөн өзү тазаланат экен да, мусорчу.
тазаланып анан акырын жакшы пайдалуу маалыматтар менен киргизип, ушу пайдалуу маалыматтар киргизип алсаң, кийин келип туруп телефон карасаң да баягы кызыгып көрүп аткандар уже кызыксыз болуп калат экен. Мына мен Украина маселеси болобу, тиги Байден немелерге өтө кызыктуу элем, азыр мага кызыгы жок болуп калды. А өтө керектүү укмуш маалымат болсо, ал каалайсың, каалабайсың, сен ал маалыматты аласың да. Ал баары бир жетет сага алчы. Ошондуктан азыр майда чүйдө болбогон, анан бирөө ажырашып кетиптир, анан бирөө муштумга уруйуптур, анан бирөөнү тоноп чөнтөгүн эметип кетиптир деген нерселер, өлтүрүп кетиптир, бир машина кагашып алды деген пайдасыз нерселер жөн эле толо берет экен да. Демек сиз чыныгы бактылуулук таптыңыз. Машалла. Имандан, Алхамдулилля, таптым. Машалла. Ошол эми бакытты мусулман адам өзүнө каалаган жакшылыкты башка бирөөгө кааламайынча толук мусулман болбойт деп атпайбы? Анан сиз эми ошол жакшы нерселерди үйрөнүп келип, сиз эми айтып атпайсызбы, даватты бир гана устаздар эле кылбай, биз деле кылышыбыз керек деп. Демек сиз ушул кино аркылуу ошол алып келген жакшы нерселериңиз кино аркылуу элибизге жеткизгенге аракеттин үстүндө иш алып баратсыздар азыр, Албетте. Ошондо демек кайсы кино, кайсы проекттин үстүндө? Ал эмнени үйрөтөт коомго? Негизи чыгармачылык эргүү деген бар. Ал бардык эле чөйрөдө болсо керек. Илхом деп коебуз, бир нерсеге каалооң күч болот. Ошонун негизинде энергияң ашып ташат. Уктабай да каласың, туурабы? Ошол келбесе, сени сүйрөсө да башка чапса да кала албайсың, туурабы? Ал нерселер мисалы үчүн ошого жүргүзүш үчүн мисалы сүйүү илхом болушу мүмкүн, мисалы үчүн бирөөнү айымды жактырып калган, ошол негиз болушу мүмкүн, же болбосо бир акча негиз болушу мүмкүн. Мен эгерде ушул кылсам, могу акча алам депчи. Сиздер байкап көрдүңүздөр беле, ошо көбүнчө жанагы усталаргачы акчасын алдын ала берип салсаңчы, көңүл кош иштеп калат да. Көңүл кош иштеп калат да. А сен ошол акчаны көрсөттүм, мына могу акчаны машалла, иншалла бүткөндөн кийин могу акчаны аласың десең, ушундай энергия менен иштейт да, ушундай көңүл коюп сонун иштейт, ибатта бүтөт да. А эгерде сен алдын ала берип салсаң, мен ошон үчүн бир ишти кылганда кээ бир учурда барлык сумманы берем деп калганда да айтам да, жарымын алайын, жарым бүткөндө бересиз депчи. Өзүмдөн да корком да, ошол эргүү жок болуп кетпесин депчи. Анысы кандай, ушул тасма тартууга эргүү болбой жүргөн да. Тасма тартышым керек, тартканда жакшы тартышым керек. Кийинки чыккан тасмаман, андан кийинкиси андан мыкты болуш керек. Тепкич аркылуу өсүү болуш керек деген өзүмдө бир максат болгон да. Анан ушундай ортодо кичине пауза болуп калды, себеп ушу илхом жок болуп атты да. Кандай кылам, ким жөнүндө тартам, эмне кылам? Тартканга жараша ушу жакшылыкка чакырыш керек, жамандыктан кайтарыш керек. Анан бир айга окууга баргандан кийин ал жерде машалла көп устаздар бар. Ар кандай тармакта, ар кандай маселе боюнча сабактарды өтөт. Акыйда боюнча, намаз маселеси боюнча, негизи жалпы дини боюнча, дават боюнча, Куран боюнча, таджвид деп коет, мына туура окуу, кооз окуу, ошолор боюнча устаздар бар. Анан эми алар ошол эле сабактарды өтүп атып, ар кандай мисалдар келтирет, окуяларды айтып берет, негиздерди айтып берет да. Баштарынан өткөн окуяларды айтат, же бирөөнүн башынан өткөн ушундай таасирлүү окуяларды айтат. Анан эми ошол окуяларды укканда мен жөнтүрүп алган жокмун да. Мен 3 общий тетрадьтан 3-өн алып бардым эле. Жанталашып жаздым. Жанталашып жазып, өмүрү конспект жазган эмесмин андай. Мен студент кезде дагы окуп жүргөндө да антип жазган эмес болчумун өмүрүчү. Бирок ушул учурда абдан жаздым. Эме акыйда сабагынан берген устазыбыз суранды да, эми мындай жазбай эле коюңуздар, себеп дегенде сиз жазып атып, мен айтып атканды түшүнбөй калышыңыздар мүмкүн дегенде эми анын айтканына итаат кылайын дедим, бирок учурунда түшүнүп аласың да, бирок мээден чыгып кетет, жүрөктөн чыгып кетеби деген коркунуч сезим болуп урданып жаздым да. Просто не на бумаге того не существует. Урданып жазып,
ушундай өзүмө түшүнүктүү кылып талтаң малтаңна мындайчы мен кол жазмам өтө начар да. Анан тооктун ширагы мындай тоок чуркап кеткенде эле бирөө өзүм түшүнөм. Ушундай жаздым. И Аллах жаздырыптыр да, мен туура эле жазыптырмын. Ошол нерселердин баарын чогултуп келип, тигинден окуя, мындан окуянын баарын топ-топ бир жерге жыйынтык кылып, ушундай бир проект, ошонун өзөгү, машалла, келди да. Эми ошол окуялардын негизинде бир чоң проект баштаган турабыз. Максатыбыз акча табуу эмес. Максатыбыз ошол колдон келген мүмкүнчүлүктү пайдаланып, колдон келген нерселердин баардыгын пайдаланып, ушундай бир жамандыктан кайтарып, жакшылыкка чакыруу максатыбыз. Дават ишин тасма аркылуу көрсөтүү да. Окуялардан, адамдардын башынан тагдырларын чагылдырып келип эле ошондой бир жакшы бир тасма чыккан турат да. Эми эмне дейбиз? Бул тасма жеке мен өзүмдүн колуман келбейт. Бардыгыңыздардын жардамыңыздар керек, сиздердин да жардамыңыздар керек. Себеп дегенде бул тасманы мен тартып алып, мен өзүм эле сооп болуп калсын деген менде тилек жок. Ушул чоң ишке, чоң соопко ушу бардыгыңыздар тең аралашсаңар дейм да. Ар бир көрөрман, ар бир инсанды, ар бир мусулманды чакырып кетем. Кудай буйруса, бул тасманы акырындык менен чыгарып, өзүнчө бир эме деп коебуз, синопсис деп коебуз, ошону акырындан чыгарам, тааныштырам. Анан ар бириңиздерди ушу тасмага аралашып, салым кошконго чакырат элем да. Айырмасы жок. Моралдык жардам болобу, материалдык жардам болобу, жөн эле мындай дуа кылып койсоңуздар да ошо да машалла эме болот да, сиз ортоктош болосуздар да. Кудай буйруса бул тасма, бул ой максатымды шейхтерге да айткам, ошол жана имам Азам медресесинде. Адыл шейхке, Абдырайым шейхке, өзүнүн устаздарга да айтып бердим. Абдан колдошту, дуаларын беришти. Шейхтердин дуасын менен иншалла башталып жатат. Бул Алла Тааланын каалоосу. Бул жакшы тасма болуп чыгат. Сөзсүз тартылат. Себеп дегенде Аллах улук, Аллах жөнүндө болуп жаткандан кийин, бул пайдалуу болуп аткандан кийин бул сөзсүз жарык көрө турган тасма, эң мыкты деңгээлдеги тасма болот деп мен айта алам да. Элибиз сусап турат да азыр ушундай кинолоргочу. Аят чыкты. Анан аятты Мухтар акемен да сүйлөшүп калганда биринчисин көрүп динге келгендер болуп, сиздикинде экинчи, үчүнчүдө деле канча деген адамдар иманга келди, сизге айтып калдыбы ошол кинолор аркылуу? Анан башка кинолоруңуз да бар. Эми баары эле сизди аят менен таанып калып, бирок сиздин башка да жакшы сонун кинолоруңуз бар да. Ада да дават камтылганбы? Мурас деген бар, Ишен деген бар. Ошолор жөнүндө да кененирээк айтып берип кетсеңиз. Мурунку иштериңиз боюнча, башка эмгектериңиз боюнча да айтып кетсеңиз элге. Ишен боюнча айта кетсем, мен бул жерде Кудайдын сөзүн айтып, даватта мисал, хадисте мисал келтирген жерлер жок. Жалпы жонунан ала келгенде мазмун боюнча мисал үчүн ар бир инсан жакшылык кылыш керек, элди алдабаш керек, элдин акысын жебеш керек деген мазмун жатат да ал жердечи. Мындай чынчыл болуш керек, бирөөнү алдабаш керек. Депутаттар жөнүндө да. Эми ошол депутат алдыга максат коет да. Эгерде ошонун ниетинде ушул мен депутат болуп, ушу элге пайдам тиет, ушу кандайдыр бир деңгээлде ушундай бир коомго пайда келтирем, ушу бул жашоо мен билбейм, себеп дегенде өлүм кайып, кайсы маалда өлөрүм билбейм. Мен паспортумда жазылган төрөлгөнүм, бирок качан өлөрүм жазылган эмес деп ниет кылып, ошол канча жашоом калса дагы мүмкүнчүлүк болуп атканда, дем алып аткан кезимде мен канчалык жакшылык кылып калышым керек. Мен мындай жөн эле мындай жөнөкөй жашоочу катарда адам катары жакшылык кылганга мүмкүнчүлүгүм чектелгенсип калат экен. Эгерде мен депутат болсом, ошо трибунада туруп алып жакшылыктарды, көп коомдук иштерди, мамлекет үчүн, эл үчүн, жер үчүн жасай турган иштерге, кыла турган иштерге мындай бир мүмкүнчүлүк көбүрөөк болот экен деген максатта бара турган болсо,
абдан бул Аллахка жагат жана жардам тиет да. Эгерде кимде ким ошону айтымыш болуп сырты менен да, жүрөгүндө башка максаттар болсо да, мисалы бизнесимди коргосом, акча топтоп алсам, же болбосо бирөөлөргө мындай бир жардам берип, алардын ушундай бир мыйзамдарын лоббировать этип, могу акчаларды чөнтөккө салсам, баланча деген пансионат курсам, түкүнчө деген отель курсам деген ниет боло турган болсо, биринчиден мунун кылган иштеринин баары арамга айланат. Аны тапкан ташыганын баласы, урпактары мерес болуп чоңоет, кайрымсыз болуп чоңоет. Бул менин сөзүм эмес. Мен бул имамдардан, ошо устаздардан уккан сөзүмдү айтып жатам да. Ошондой болот да, негизичи. Анан ошол нерсе кичине болсо да түшүнүк ошондой эле бар болчу, ишенди тартып аткандачы. Бунун эми авторлору албетте башкалар. Эрмек Талабеков деген ошо балдар сценарий жазган, мындай жалпы жонунан, бирок ошол түшүнүктөрдү өзүм дагы кошумчалап бергенге аракет кылабыз да. Ошо эми ал тасма чыккандан кийин ар бир шайлоо учуруна коюлуп жатат. Мен азыркыга чейин өзүм деле суктанып көрөм, себеп дегенде кичинекей үзүндүлөрүн чыгарып инстаграмга чыгарышып турушат, бөлүшүп, мени белгилеп коюшат, улам карап кубанып калам да. Актерский состав, андай состав мен көрө элекмин. Бир да кинодон жалаң народныйлар, жалаң заслуженныйлар жүрөт, машалла, ушундай бир. Бул да Аллахтын берген бир жакшылыгы да бул жерде элечи. Болбосо мен бир да чоң кинолордон андай составты көрө элекмин да. Актерлук курам өтө мыкты, өтө күчтүү болгон да. Канча киши ошо жердеги тартылгандардын көзү өтүп кетти. Имандары саламат болсун, эки дүйнө ошол акыретте амал китептери оң колуна берилсин. Амин. Амин. Эме болсо, берки мурас тасмасы болсо, Киши жегич кемпир деген китептин негизинде тартылган. Бул деле мазмуну боюнча, маңызы боюнча мындай да. Алгач ошо киши жегич кемпир ушундай бир тагдыры ушундай болуп калганына, киши жегич болуп калганына биринчи Кудайды күнөөлөйт. Андан кийин кайра эстеп кетип, мен буга Кудайдын не тиешеси бар? Бул адамдар өзүбүз күнөөлүүбүз деп баягы аягы ушундай бир жыйынтыкка келет да. Андай адамдарды толтура да. Кичине бир башына бир кыйынчылык келип калса эле Кудайды сөккөндөрү бар, астагфиралла, Анан эми бул согуш мазмунучу. Согуш жаман. Согуштун аягы келип, бириңердин этиңерди бириңерге жедирет деген сөздү айткым келген да. Бул тасма аркылуучу. Согуштун арты жаман болот. Ошон үчүн дүйнөдө тынчтык болсун, согуш болбосун деген мазмун жатат ал жердечи. Азыр эми киноңуздун аты ушуна аталышы кайсы болот? Буюрса. Эми азыр мындай да. Бул мисалы үй бүлө куруу маселеси боюнча да. Канча адамдар күйөө таппай жүрөт, канча кыздарыбыз. Канча ошол эле бозуландарыбыз, канча мындай күчкө толгон эркектерибиз кыз таппай жүрөт да. Анан мындай суроо берген келет да. Эмне маселе? Мына ушунча кыз таппай жүргөндөр бар экен, ушунча жигит таппай жүргөндөргө бар тааныш үйлөп, эмне маселе? Деп мындай суроо салгың келет да. Неге десе, бул жашоо образдары башка болгондуктан, мисалы үчүн бири-бирине чоочун да. Тигинин үй бүлөсүнүн менталитети башка, жана мунун менталитети бар. Тигинин көз карашы башка, мунун ой жүгүртүүсү башка дегенде экөөнүн бир ойлору бир келбейт. Эгерде булардын ойлору, мисалы, тигинин дагы жашоо
образы Мухаммадур Расулуллах болсо, мисалы Мухаммед саллаллаху алейхи саламдын сүннөтү менен болсо, бул жигиттин дагы жашоосу Мухаммед саллаллаху алейхи саламдын сүннөтү менен боло турган болсо, ал жерде бардыгы бар. Кантип туруш керек, кантип укташ керек, кантип дагатканага кириш керек, кантип тамак ичиш керек, кантип ата-энеге мамиле кылыш керек, кантип аялга мамиле, кантип балага мамиле кылыш керек, кантип иштеш керек, кантип акча алыш керек. Бардык нерсени Мухаммед саллаллаху алейхи саламыбыз машалла көрсөтүп, бардыгын хадистерге риваяттар аркылуу берип койгон да. Даяр да. Эгерде ошондон илими бар бала, ошондон илими бар кызга жолукса, экөө эмне болот? Ойлору бир келет, экөөлөрдүн жашоо образы да бир болот, экөө ушундай бактылуу жашайт да. Ошол жок болгондуктан ушунт бири-бирин таба албай жүрүшөт да. Бири-бирине чоочун. Туура айтамбы? Жакалп айтамбы? Жок, туура. Бул нерсени мен ушул жактан түшүнгөндө башка тырс келди, мен ушуну тартам дедим. Мен ушул теманы алам дедим да. Канча маселеде, канча адамдар ажырашуу көп болот. Канча адам бири-бирин таппай жүрөт. Тапса да бат эле бири-бирине тажайт. Эмнеге? Анткени бири-бирине чоочун. Бири-бирине мындай өн. Биз эле мисалы Кытайга барып алсак, жашообуз укмуш болсо деле кыйын болот да. Алар ачууну көп жейт, ачууну жейт. Сүйлөгөндөрү, мисалы Японияга барсак деле, мисалы үчүн жакшы көрөсүң, жаман көрөсүң, мага жүгүнүшүң керек, жымайып турушуң керек, мисалы. Жакпайт да бизге. Эгерде ошо Японияга барсак, алар да ошо беш бармакты жесе, бизге окшоп кымыз ичсе, бизге окшоп пунктуальный эмес болсо, каалаганча уктаса, ошондой бизге окшогон жалкоо боло турган болсо, эмне болот эле бизге? Жагат болчу. О деп япон кыздардан алып үйлөнүп чыргап калмакпыз да. Мисал келтиргендечи. Ошо менталитет келишпегендиктен биздикилер, мына мисал келтирем, мен иним барып окуп келди да. Ошо эме боюнча, врачты, докторлук боюнчачы. Негизден жай жарашып калса калмак, бирок жай жарашкан жок. Келе берди да бuyакачы. Себептен менталитет жаккан жок. Ар бир күлүп жүгүнүп турушуң керек, тамактары супсак деди, келди. Ошол сыяктуу эле баягы элибизде, жерибизде жанагы маселе турат. Эгерде ошол инсандарда кыпындай болсо дагы ошол Мухаммед саллаллаху алейхи саламдын сүннөтүнөн бир кичине бир маалымат болсо, ошого анча-мынча амал кылышкан болсо, анда бири-бирин жакшы түшүнүп, жашоо бактылуулук уланып кете бермек да. Бактылуулуктун формуласын Жок Устаздын китеби бар го, ошондой эле сизде бир бактылуулуктун формуласы сыяктуу кино болот экен да. Анан дагы бизде байкелерибиз, инелерибиз сурап атат. Ошо Азамат байкеңиз ушунда Аят деген фитнес центр ачып туруп, сизди тааныштырганда да фитнес тренер деп койдум. Азыр мына каникул кези жаш балдарыбыз эмне кыларын билбей жүрөт. Анан ошо аталары менен келип сиздин залыңызга машыкса болобу? Ошол Аят фитнес боюнча да кененирээк айтып кетсеңиз. Мен өзүм бир айга биринчи баскычтагы сертификат алып келбедимби? Ошол сыяктуу эле биринчи баскычтагы адамдарга машыктырганга мүмкүнчүлүккө ээмин деп айтам да. Андан кийинки мисал үчүн профессионалдарга улантып машыктырууга мен эмем илимим жетпейт да. Мына ачык айтайын. Өзүм билген нерселерди ошолорду айтып, бөлүшүп жыйынтыкка келтире алам да. Анан бул фитнес, бул Аят фитнес деп бул Алла Тааланын буйругу менен ачтык, ошо Жалал Кеч районунда жайгашкан, чакан, жеткиликтүү баада, өтө кымбат эмес, премиум деп мактанбайм. Бирок ушундай бир өзүнүн аурасы бар, келген киши ал жерден сөзсүз түрдө жазылып калып калат да. Алла Таала мага сурабасы, бул негизи мындай экен да, биз мисал үчүн дуа кылып анан ар бир нерсени санап Аллахтан сурай беребиз го. Аллах билүүчү зат, сен жүрөгүң түпкүрүңдө эмнеге муктажсың, эмне кыжалатчылык бар, эмне сага керек, Аллах өзү эле билет. Өзү эле аткарып, өзү эле берет да сагачы. Бул хак нерсе экен, бул баштан өткөн нерсе да.
мен фитнес залды Аллахтан сураган эмесмин. Болгону өзүм ошо фитнес залдардан мисалы Алчы микрорайонунда кызым мектебин жанында бар эле, ошол жака 5 саат, 6 саат убактымды коротчумун да. Ошол жактан чыкпай жүрүп, намазканасы бар эле, намаз окуп койчумун. Анан ошо жүрүшүм, анан бир мындай эле ниет кылып койчумун да, таңгы ушундай. Себептен ошо жерде ошо фитнес залдын кожоюну жаш бала эле да. Ал келет, шашпай, чечинип, өзүнчө ары басат, бери басат, ары чойлойт, бери чойлойт, анан каласа машыгып коет, каласа жака барып музыка коет. Мындай немет кылмактан каршы жыргала мунуку. Меники да ушундай болгондо мен да ушинтип кааласам ушунча төлөбөй, кыжалат болбой, экинчи ай келип калды, эми абонемент алыш керек деп ойлонбой, сон болот эле деген сыяктуу мындай бир ниет эле болгон да. Анан ушинтип Алла таалам ошо бизге насип кылды, ушинтип фитнес залды болдук. Азыр жалда бар. Машыктырып атабыз, өзүбүз билген нерсени башкага үйрөтүп да. Анан бир ченемдүү баа койгонбуз, себеп дегенде бекерде болбойт экен. Башына бекер эметчү элем, анан мындай көңүл кош болуп калат экен да. Башына эметкен мен тиги дагы курбанчылыгы жок болсо ал дагы ага дагы эме болбойт да. Маанилүү болбой калат экен да. Мисалы арзанын аты арбайт, ат арысы да өзү жарбайт деп коет го. Ошондой өзүнчө бир ченемдүү баасы бар. Бир айым эми ошо тамактануу жагын, биология, биохимия деген бар, кето диета деген бар. Ошолордун баардыгын мен кичине үйрөнгөн нерселеримди ошолорго амал кылдырып, өзүм да кошо амал кылып аткан кезде азырчы. Жыйынтыктар бар, машалла, жыйынтыктар бар. Болуп атат, кардарлар да сүйүнүп атат, мен да сүйүнүп атам. То есть салмак кошо албай атам дегендер бар да. Ой, сөөк арык болгончу. Алар салмак кошуп атат. Такыр ушу салмактан арыла албай атам дегендер бар да. Машалла, алар да салмагынан арылып, бүгүн 1 килограмм таштап турмун, мен уже 4 килограмм таштап коюп турмун деп ушундай сүйүнүп, кубанычы койнуна батпай аткан кездер жок эмес да азыркы учурда. Демек, биз туура эле багытта бараттырбыз деп. Эми ошол жерде да машыгып атканда жөн турбай акырын инфодедават кылып коебуз. Аллах чексиз мактоолор болсун, шүгүрчүлүктөр болсун. Эми көрөрмандарыңызга, значит, ар бир көрөрмандарыңызга, мындай адамдарга да аят фитнесинин эшиги ачык экен демек, э? Анан намазканасы да бар, ушундай шарттары кандай? Намаз эми өзүбүз иншаллах 5 убакыт намазды окуп атабыз. Анан ошол жерде дагы талап кылгандар болсо, ошону уюштуруп берип жатабыз да. Андай мүмкүнчүлүк бар. Өзүнчө бөлмөгө киргизип намаз учурунда барып окуп алышат. Мындай кыжалатчылык жок да. Кыжалатчылык. Кээбилер бүгүн Facebook'танбы же Instagram'да окуп калдым комментарийлерден, ошол мусулманча кинолор тартсаңыз барып түшкөнгө даярбыз деп бир тууганыбыз жазып калыптыр, мусулман бир тууганыбыз. Демек, сиз менен жолугам, ошо киного түшөт элем десе, ошол аят фитнеске барып сиз менен өзүңүзгө жолукканга мүмкүнчүлүктөрү бар экен да? Абдан чоң мүмкүнчүлүк бар. Абдан чоң мүмкүнчүлүк, себеп дегенде мен азыркы учурда бул ишти жаңы баштап аткан соң, өзүм да көп убактым ошол жерден өтүп аткан соң, биринчиден өзүм мындай машыктырып атканда учур кечкиси эмес, мына түшкө чейинки убакытта мен ошо өзүмдүн тажрыйбам менен бөлүшүп кетем да ал жердечи. Бул боюнча мен илимди өзүмдүн да машыктыруучуларым бар да. Белек деген жигит бар, дядь Сережа деген бар, Алчы микрорайонунда. Ошолордон баарлашып, алардан дагы сурап, билбей калганын сурап, анан тигилерге мындай эме кылам да, айтып көрсөтүп берем да. Кызыктуу маек болуп, баарлашуу болуп атып, вакыттын кандай учканын билбей калыппыз. Мына 45 минуттай вакыт сиз менен бирге болуппуз. Азыр пешим намазы да болуп калыптыр. Анан сизге эркин микрофон, элибизге, журтубузга, мусулман бир туугандарыбызга жүрөгүңүздө болгон каалоо тилегиңиз, сунуштарыңыз, көрөрмандарыңызга болгон насааттарыңызды айтып кетсеңиз, эркин микрофон сизде. Аллах разы болсун. Бисмиллахир рахманир рахим.
Урматтуу момун мусулмандар, туугандар, инилер, карындаштар. Мен эмне үчүн инилер, карындаштар деп айтып жатам? Ушу кичилерге айтып кетким келет да. Ушу ага катары. Бул жашоо өзү Аллахтан берген сыноо да. Көп учурда ар кандай тагдырдын сыноолору келет экен. Ооруп калабыз, же бир кыйынчылыкка учурап калабыз, же акчабызды жоготуп алабыз, же телефонубузду жоготуп алабыз, же болбосо бир сүйүүбүзгө жетпей калабыз, кыжалачылык бар. Мунун баары Аллахтан келген сүйүү шапалак деп түшүнүңүздөр, туугандарым. Аллах сиздерди демек жакшы көрөт экен, ошону менен сиздер менен сүйүү шапалактап атат да. Аллахты унутуп калсак, Аллах бизди мажбурий түрдө эстетип коет экен да. Мисал келтирем. Аллахты эстебей, мына мисалы үчүн машинада бүт баарыбыз кыйкырып ырдап баратабыз дейли да. Буйбуй, эми айырмасы жок, бир ырдап баратабыз дейли да. Анан алдыбыздан встречкадан бир эме чыга калды, 570-чи джип чыга калды, же КамАЗ чыга калды. Эмне болот? Кудай сакта дейбизби? Дейбиз. Бул баштан өткөн нерсе. Мына бул мисал да, мажбурий түрдө да. Анан эгерде сиздер Аллахтан сурап, ушундай байлык сурасаңыздар, же акча сурасаңыздар, бул берилбей жатса, байлык берилбей жатса, бул дагы мындай деп түшүнүңүздөр, туугандарым. Сиздер деле жакшы көргөн адамыңызга, же жакшы көргөн балаңызга, мисалы, толук жетиле элек болсо, 15ке чыккан болсо, эмне кылабыз? Машинанын күлчүн бербейбиз да. Ал кандай талап кылып сураган күндө да, жалынып, жалбарып, ыйлаган күндө да биз бергибиз келбейт. Неге? Себеп деген өзүнө зулумдук кыла албасын, аварияга учурап калбасын, бул жаш, бул жетиле элек, бул эчтекени түшүнбөйт деп эмне кылабыз? Машинанын күлчүн бербейбиз, Ошол сыяктуу эле Алла Таала сиздерди сүйгөндүктөн ошол нерсени азыр эрте сиздер даяр эмессиздер деп, сиздерди жаман ушундай бир ыпылас нерселерге аралашып кетпегенден сактап жаткан чыгар деп түшүнүңүздөр, туугандарым. Эме боюнча, мисалы, ырыскы маселеси боюнча биз көп учурда ошо кыжалатчылыгыбыз ошол да. Бир айдан эмне болобуз? Мына жакында гречка кымбаттап кетип, элдер бар ажыраttаш, ачкарчылык болот экен деп сахарды тытып жеп кое баштады. Сахардын баасы көтөрүлүп кетти. Бул не дегендик? Бул деген мисалы бир айдан кийин ачкарчылык болот экен, ырыскыбыз төгөнөт экен дегендик да. Негизи адам баласы Кудай Таалам деген адамга төрөлгөндө эле ошо төрөлгөнгө чейин Адам алейхисалам төрөлгөндө эле сенин Алла Таалам ушундай кудуреттүү зат, сен ушул эмеге келериңди билүүчү зат. Ошондо эле сенин ырыскыңды жазган да. Ошол ырыскыны жемейин эч качан бул дүйнөдөн кетпейбиз да. Бирок ошол ырыскыны биз адалдан жейбиз же арамдан жейбиз, ошол эле тандоо мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Хадистерде келген экен, айтып кете берейин, айтыңыз. Али радиаллаху анху ушу намаз окуп алайын деп бир жерге токтогон экен. Ал жерге ат байлайын десе, ушундай бир ат мамы жок экен да. Анан ары карасы бир кембагал турган экен. Хазирет, ушу атымды карай турсаңыз, мен намаз окуп алсам жакшы болот эле десе, макул карап турайын деп макул болуп, анан намазын окуп кайра чыгат экен. Али радиаллаху анху. Чыкса аты турат, баягы кембагал атынын жүгөнүн шыпырып кеткен да. Анан астафрала деп эми ага көп деле кейбей атын жалынан сүйрөп, ошол тегеректе бир базар бар экен, ошо базарга барып, жүгөн саткан жерге барып, анан ошол жүгөндөрдүн арасынан өзүнүн жүгөнүн таап алат да. Анан таң калат. Бул кандайча бул жакка келип калды десе, сатуучу айтат, ушундай бир акчага өтө муктаж адам экен, менин жүгөнүм ушу акча 5 дирхам керек болот эле. Унутуп атам, 5 дирхам десе керек. 5 дирхам керек болот эле. Ошого сатайын деп жүгөнү сатып кетти дейт экен да. Эгерде сиздики болсо, ошол эле 5 дирхамга кайра эле сизге сатайын анда дейт да. Дегенде ошондо Али радиаллаху анху ушундай бир таң калып, анан Аллахка тобо келтирген экен да. Я Алла, карасаң, мен бул инсанга ушундай бир кембагал байкуш кыйналып аткан окшойт деп
5 дирхамды өзүмдүн капчыгыман алып чыгып даярдап келеттим эле. Алла Таалам бул ырыскыны буга берген эле 5 дирхамды. Бирок бул инсан шашып бул ырыскысын адалдан тандап кетип калды. Астагфирулла деген экен да. Арамдан тандап кеткенде кичине адалга кичине чыдап койгондо ошол эле ырыскысы адалдан болмок да. Ошондуктан урматтуу бир туугандарым, ошо адал арам маселесине өтө көңүл буралы. Кичинекей шабашка анан тиги бу эмне биз окууга бергенде юрист кылабыз, тиги депутат кылабыз деп, милиция кылабыз деп ата энебиз эле ошондо максат коюп алчу экен да. Астагфирулла, эме шабашкасы жакшы, булардын немеси жакшы депчи. Демек бул шабашка деген бул арам да. Арам. Арамдан жеген адам өзү Аллахтын каарына калып эле тим болбостон мындан үй бүлөсүн багат, үй бүлөсү дагы ошол жерде ырыскы кетет, балдары кайрымсыз, мээримсиз болуп чоңоет экен да. Буга өтө көңүл бурушубуз керек экен. Сиз дагы шабашка кылып тапкан акчалар бул сиздин ырыскыңыз, сиз муну баары бир адал жол менен болсо да тапмаксыз да. Бул сиз жей турган ырыскы да. Ал сизге буйрубаган болсо, сиздин оолуңуздан ал да кирбейт да экен да. Случайно кирип кетсе адам кусуп салат экен да. Ошондой экен да. Кузуп аткандар ошо ал ырыскы анык эмес болуп, анан ал кузуп жиберип, анан баары ит жеген, ал иттин ырыскысы болот экен же тоок жеп кетип тооктун ырыскысы болот экен да. Астагфирулла. Эми баягы ошондой экен да, ырыскы маселеси боюнча. Эч бир мындай бир күмөн болбошу керек экен ырыскы боюнча. Абага кандай күмөн болбойбуз? Эртең аба бир айдан кийин аба жок калат деп биз абаны жанталашып ушундай бир кислороддорду алып атайын баллондорду чогултуп аткан жерибиз жок да. Ошол сыяктуу эле биз мына бир айдан кийин эмне болот, 5 жылдан кийин бутка туруш керек эле, аны тиги бу андай мындай деп биз баягы максатты алдыга коюп жанталашып атабыз да. 5 жыл жашайбызбы, жашабайбызбы, аны Аллах билет да. Ошол кичине кемчиликтерибиз ошол экен да. Ошону баягы бир туугандары, минилер, карындаштар ошол нерсени дагы көңүлгө уруңуздар. Анан жана кыйынчылык нерселер, бул тагдыр, бул боло турган нерсе. Сен болбогондо сааттай болуп, сен буяка келе калбаганда, анан сен мен менен жүрбөгөндөн, сен мени буяка чакырбаганда мындай болмок эмес эле деп бир адамды күнөөлөйбүз, көп учурда мындай бир жаман кырсык болуп кетсе, бир нерсе болуп кетсе. Антпеш керек экен да. Бул тагдыр, бул боло турган нерсе. Андан башкача болбошу керек деген нерсе экен да. Ошен ошентип айтуу менен биз Аллах Таалага шек келтирет экенбиз да. Ошо тагдыр эме боюнча тагдыр маселеси ошол экен. Бул үстүртөн кичине айтып кеттим туугандар. Өзүм билген, өзүм мындайча айтканда репетиция кылып атам, өзүм жүрөгүмө сиңирип атам. Ошондой максатта, бир өзүмө пайда келтирүү максатында айтып атам туугандар. Ушул мен айткан нерседен сиздер кичине болсо да пайда көрүп калсаңыздар, анда менин бактылуулугума чек жок. Ошондуктан туугандарым, ар бириңиздерге Алла Таалам хидаят берсин. Хидаят берсе, бул бардык нерсени берет да. Сизде бүт муктаждыктарыңыз аткарылат. Эмнени кааласаңыз, эмне кыжалатчылык бар, бардыгы тең ошо хидаяттын негизинде аткарылат да. Кудайды тапкан бардык нерсени тапкан болот, Кудайды жоготкон бардык нерсени жоготкон болот да. Ошондуктан туугандарым, Кудайга ишениңиздер, Аллахка ишениңиздер. Бул жактан ошо илим алганга аракет кылыңыздар да. Мен өзүм башыман, өзүм сезип жаткан ушундай сезимдерди сиздердин да сезишиңерди каалайм, иншаллах. Ошондо ар бириңиздерге тапкан ташыганыңыздар адалдан болсун. Алла Таалам өмүрүңүздөргө береке берсин. Эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Жаман менен өткөзгөнчө өмүрүңдү жакшы менен өткөзгөн 1 саат артык дегендей, ошол 1 саат урматтуу Азамат байкебиз менен сүйлөшүп, жакшы кеп кеңештерин угуп, жакшы маектешүү болду. Баарыңыздарга рахмат. Ушинтип угуп, бизди көрүп, бизди колдоп жатканыңыздарга рахмат. Бүгүн сиздер менен мен Рустам Молдобеков болдум. Алпарчы жана сыйлуу коногубуз Азамат Арыков Шаршенов байкебиз болду. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Биз менен болуңуздар. Баарыңыздарды Аллах ыраазычылыгы үчүн жакшы көрөбүз, урматтайбыз. Дайыма биз менен болуңуздар. Рахмат. Ла хаула ва ла куввата илля биллахил алил азим.